Салам урматтуу катталуучулар, бүгүн биз сиздерге Taobao сайтына товар издөөнү, аны китайдык сайтка өткөрүүнү жана дагы товар тандоону үйрөтөбүз. Көпчүлүгүңүздөр комментарийге жазыпсыздар. Регистрация боло албай атам, мурда регистрация болгонмун, бирок кайрадан восстановление кыла албайтам деп. Мурда регистрация болгон номерлериңизден Alipay'ге регистрация болуп, бир нече ирет аракет кылып көрсөңүздөр кирип кетесиздер. Анткени азыр Taobao сайтына регистрация болуу мурдагыдай жеңил эмес. Азыр бир кыйла мурдага караганда татаалдашып калган. Ошондуктан мурда регистрация болгону менен Alipay'ге регистрация болууга дагы кайра башынан бир нече ирет регистрация кылып көрсөңүздөр кирип кетесиздер. Ал эми Alipay сразу эле блок кылып койду го мени дегендер, өткөндөрү бир аз Alipay'де ушундай перезагрузка болуп атты, киргендердин баардыгын блок кылып, азыр болсо башка номерден, жаңы номерден кайрадан көчүрүп алып, кайра регистрация болсоңуздар жеңил эле кирип кетесиздер. Эми болсо бул Taobao сиздер регистрация болуп киргенде дал ушундай сайт ачылат сиздерде. Эң эле алгач биз бул жакта мынакей галаксия сүрөтү турат. Ушул жерден могу мировой рынокто турат да. Бул азыр буну биз китайский кылып өзгөртүп алалы, чтобы бизге именно Гуанчжоудагы товарларды көрсөтүп берүү үчүн. Мынакей бул ушул жерди басканда, могул жерди басканда бизге ушундай иероглифтер чыгат. Бул жерден биз могул экинчи иероглифти тандайбыз дагы оранжевый кнопканы басып коебуз. Мынакей достор, оранжевый кнопканы баскандан кийин бизге ушундай бөлүм ачылат. Сиздерде дагы башкача бөлүм ачылышы мүмкүн, себеби ар кимибизге ар кандай болуп ачылат бул Taobao. Кимибиз канчалык көп колдонсок, ошого жараша өзгөрө берет. Сайт товарлардын баалары да өзгөрөт, ар кандай случайлар болуп турат. Эми болсо биз алгач товар издөөнүн жолдорун үйрөнөлү. Taobao'да товар издөөнүн 3 жолу бар. Биринчиси поисковик менен. Мынакей бул поисковикке сиздерге мен переводчик сунуштайм. HeTranslate деген переводчик. Азыр мен сиздерге ал переводчикти көрсөтүп берем. Мынакей бул HeTranslate деген переводчик. Дал ушул переводчикти көчүрүп ала турган болсоңуздар, сиздердин ишиңиздер бир кыйла жеңилдейт. Анткени бул переводчик сиздерге абдан чоң жардамчы болот. Мынакей дал ушул переводчик аркылуу сиздер иш алып барсаңыздар абдан жакшы. Дал ушул переводчикти көчүрүп алсаңыздар, бул переводчик бизге бул жерде дайыма могул жардамчы болуп чыгып турат. Ак турат го. Көрсөттүрбү? Дал ушундай болуп чыгып турат. Эми бул жакка, например, поисковикке сиздер сумка деп жазып туруп, дал ушул переводчикти алып барып туруп койсоңуздар үстүнө. Ой, бул деген азыр бизде китайский, русский, китайский болуп коелу. Эми коебуз. Иногда ушинтип которбой калат, бирок бул которот дайыма эле. Сумка деп издегенибизде бизге дал ушундай сумкаларды чыгарып берет. Бул кытайча которуп да берет сумканы. Негизинен дал ушул поисковик аркылуу издейсиздер биринчи жолу. Ал эми экинчи жолу болсо бул жерде мынакей камеранын сүрөтү турат. Ушул камерага сиздер могул Инстаграмда деген толтура немелер бар эмеспи? Мынча сомго эле алсаңыздар болот дегендерчи. Дал ошондойлорду скриншот кылып алып, дал ошолорду бул жактан таап алсаңыздар болот, аныктасаңыздар болот. Чын эле ошончо сомдук товарбы же канча сомдук товар депчи. Например, могул бетти массаж кыла турган дал ушул наборду көрөлү. Мынакей. Караңыздар. Дал ушуга окшош бизге толтура чыгарып берди. Мынакей. Көрдүңүздөр да, толтура наборду чыгарып берди. Дал ушинтип сиздер поисковик фото менен издесеңиздер да болот. Фото менен издегенде бизге аябай көп выбор чыгат, бирок поисковикке жазып издесеңиздер дагы абдан жакшы. Ал эми андан кийинки болсо, бул бизде категориялар бөлүмү бар бул Taobao'да. Дал ошол категориялар бөлүмүнөн издесеңиздер болот. Мынакей бул 3 сызык турган, ушуну бассаңыздар бул жакта бизде категориялар бөлүмү чыгат. Мынакей детский бул жака жылдырсаңыздар, бул жерде иероглифтер турат, ушул жака жылдырсаңыздар. Женский, взрослый бул жакта кийинки бут кийимдер, сумкалар, эркектердин кийимдери болуп уже чыга берет. Мынакей бул жерден калсаңыздар неме менен переводчик менен азыр мен бир сыйра переводчикти карап коеюн, чтобы иштеш үчүн.
Буну кирип тез карап оңдоп турушуңуздар керек, ата болбосо иштебей калат. Мынакей. Анан бул камерага тартып аткан учурда дагы иштебей коет бул переводчик. Ал эми камерага тартпаган учурда иштеп калат аябай жакшы. Анан ушинтип ушул неме менен категория менен издесеңиздер дагы абдан жакшы. Категорияда дагы абдан көп товарлар бар. Каалаган товарларыңыздардын баардыгын тапсаңыздар болот достор. Анан дагы бир силерге айта кетчү нерсе, көпчүлүгү товар тандаганда мисалы бир товарды тандайт. Анан ал товарды тандагандан кийин ал товардын баасы аябай арзан болот да. Өтө арзан баадагы кызыкпаңыздар. Анткени Кыргызстанда деле мисалы өзүбүздө деле сооданы карасаңыздар бир эле товардын 3-4 түрү болот. Арзаныраак, кымбатыраак, анан кымбаты бир эле мындай, бир эле фасондо тигилген, бирок ар кандай баада. Буларда деле ошол сыңарындай да өтө арзан эмес, орточо баадагыларга басым жасагыла. Ошондо сиздер товарга күйбөйсүздөр, качество сиздер каалагандай, сиздер күткөндөй келет. Анан товар алып атканда сөзсүз түрдө анын баасына эле эмес, весине дагы караңыздар. Бунун веси канча болушу мүмкүн, канча килограммды түзүшү мүмкүн. Анын веси оор болуп калып, Кыргызстандагыдан да кымбат түшүп калбайбы деп полностью эсепке алышыңыздар керек. Анткени көпчүлүк товар заказ беришет дагы, арзан товар заказ берет, бирок анын килограммы абдан оор болуп калат дагы, анын ушунча болуп калды деген учурлар болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир товарды алганда ал товарга анализ жүргүзүңүздөр. Примерно канча сомго келип калат бул товар деп полностью баштан аяк карап чыгышыңыздар керек. Например, азыр бул жерден мен силерге бир товарды тандап, анан ал товарга анализ жүргүзүп берейин. Бул жерден анан баса. Бул жерде мисалы товарларды көрүп кетип жатканыңыздарда 14, 2000 плюс, анан кийин төмөнгө түшсөңүздөр 100 плюс, мынакей 100 плюс, анан түшсөңүздөр 600 плюс, 500 плюс деп турат. Ушул жерде сиздер алчу товар сөзсүз түрдө 100 плюс болуш керек да. Анткени бул ушул 100дөн ашык адам алды деген да. Ал эми мисалы могул товарды 14 эле адам алыптыр. Бул биринчи себеби жаңы кирген товар болушу мүмкүн, же жөн гана алдап саткан магазин болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болсо ушундай 14, 6, 7 адам алды деген товарларды карабай эле койсоңуздар болот. Азыр мен силерге категориядан бир товар тандайын дагы. Анан ошол товар боюнча мен силерге анализ жүргүзүп берейин. Детский кийимдерди карайлы. Например, вот мынакей. Мисалы ушул товарга кирели. Бул товарга киргенде 5 юандан 22 юанга чейин деп турат. Эми болсо бул товардан төмөнгө түшөбүз. Төмөнгө түшкөндө бул жерде 74 комментарий бар экен. Комментарийлерди мүмкүн болсо которуп окуйбуз. Мынакей неме менен материал не демек бул жерде уже комментарийлерди карасаңыздар, негатив комментарийлер бар экен. Комментарийлердин ичине киребиз. Комментарийлердин ичине сөзсүз түрдө кирип окуп чыгабыз. Анткени кытайлар аябай мындай капризный болушат да. Эгерде товар бир аз эле жакпай калса, сразу жазып айтып салышат. Бул жакта негативный комментарийлер бар экен. Бул хлопок деп жазып коюштур, бирок на самом деле бул ткань хлопок эмес экен да. Ошентип уже бул жакта жазып атышат. Ошол сыңарындай сиздер комментарийни окусаңыздар абдан маанилүү. Мүмкүн болушунча бир 10 комментарийни окушуңуздар керек. Андан төмөнгө түшсөңүздөр бул жерде рейтинг болот. Бул жер 4, 5, 4, 6, 4, 7 экен. Мүмкүн болсо ушул жер
4-7ден жогору болуш керек. 4-7, 4-8, 4-9, 5 деген цифралар болсо бул абдан жакшы деген цифра болот да. Анан бул жерде бааларын билүү үчүн могул жерде сүрөт турат. Дагы ушул жерге сүрөткө киресиздер дагы. Бул жерде расцветкалары, мынакей расцветкалары, каалаган расцветкаңыздарды тандап алсаңыздар болот. Бул жерден анан кийин могул жерде размерлери 90 сантиметрден 140 сантиметрге чейин экен. Мынакей. Бул размерине жараша баасы өсүп атат. Көрдүңүздөрбү? 90 сантиметрде 14, 17, 28, 100 сантиметрде 19, 68, 22, 08. Эми ушуну сомго айландыралы. 22, 08, например, кыздар, негизи мисалы 22, 08, 08 ушуну көбөйтөбүз 13, 5ке. 13, 5ке бул 298 сом болот экен. 298 сом болот экен. Эми бунун доставкасы канча болуп калат? Бунун доставкасы примерно 300 грамм болушу мүмкүн. 300 грамм болушу мүмкүн. Ал эми доставка азыр $4,5 болот атат. 4,5ды көбөйтөбүз 85ке, 382 сом. Эми буну көбөйтөбүз 0,3кө. Жок, мындай кылабыз азыр. Буну көбөйтөбүз 0,3кө. 114 сом. Bunun доставкасы 114 сом болот экен. Эми 289 беле мынакей 403 сомго дал ушул двойка кирет экен, достор. Ошентип сиздер баасын мен азыр примерно эле эсептеп койдум. Дал ушундай кылып сиздер өзүңүздөр алчу товардын баасын эсептеп, анын доставкасын эсептеп, анан заказ берсеңиздер, сиздер күйбөйсүздөр. Ошол учурда сиздер заказыңыздар колуңуздарга туура келет. Анан товар тандаганда сөзсүз түрдө анын рейтингине маани бериңиздер. Анан эң негизгиси могул жерде товарды алган адамдардын санына да маани бериңиздер. Например, 4000ден жогору адам алыптыр. Анан могул жерде кызыл значок турат. Бул ТМО значогу, бул эң мыкты Taobao'дагы эң мыкты магазиндерге берилет. Ушул значокко да маани бериңиздер. Анан төмөн түшсөңүздөр 900дөн ашык комментарий. Комментарийлердин бардыгы жакшы комментарийлер экен. Анан төмөнгө түшсөңүздөр мынакей фото отчеттор турат. Фото отчеттордун бардыгы аябай жакшы берилген. Ылдыйга түшсөңүздөр бул жерде могул 1, 2, 3,5 жылдыз бар экен. Могул белгиси бар экен. Анан бул жерде 48, 48, 47 деп турат. Могул биринчиси доставкага, экинчиси обслуживание, үчүнчүсү товарга. Ошондой болуп берилет бул жака. Булардан рейтингдери жакшы экен. Төмөнгө түшсөңүздөр бул жерде расцветкалары боюнча, товар боюнча маалымат бар. Товардын эң төмөнүнө түшө берсеңиздер, мынакей полный материалдары кандай тигилген, ошол боюнча полный маалымат берет. Могул жерде неме таблица, бул размерный таблица болуп эсептелинет. Бул жерде рост, вес канча болуш керек, канча веске, канча ростко, канча неме түшөт. Мисалы булардын 78-85 сантиметр дегени, мисалы 18-25 дегени, бул мисалы 1 дегенди билдирбейт да, 0,5 дегенди түшүндүрөт. Размерный сетка дегенде 0,5 демек, мисалы 85 сантиметр дегенди сиздер туура эле эсептейсиздер. Ал эми кийинкиде 18-25 салмакты сиздер бөлүп саласыздар. Бөлүп салганда 2ге бөлүп саласыз. 25ти 2ге бөлгөндө мисалы 25ти 2ге бөлсөңүз 12,5 түшөт. Демек 90 размер бул 12-13 килограммга чейинкилерге түшөт деген сөз болуп эсептелинет да. Дал ошентип размерный сетканы карасаңыз болот. Анан төмөнгө түшсөңүз расцветкалары бар бул жакта. Андан да төмөнгө түшө бере турган болсоңуз, дал ушуга окшош товарларды да көрсөтүп берет. Мынакей. Дал ушундай двойкаларды, ушуга окшош товарларды бул жакта көрсөтүп берет. Дал ушинтип сиздер товар издей берсеңиздер болот, достор. Биздин аккаунтка катталууну унутпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер.